Ha? Qandayla uyqum keladi. Apаңа qo'shib urishim kerak. Apang o'tkash kuyunib o'ram seni. Tur. Белгисиз жарандын өзүнүн жашы жете элек баласына зомбулук аракеттерин жасап жаткан көрүнүштөгү видеосу коомчулукта катуу талкууну жаратууда. Бул видео кечээ 12 сентябрда социалдык тармактарга желдей тарады. Тасмада ата баланы жаман сөз менен сөгүп түн жарымда эшикке жатасың деп сыртка чыгарган учурду көрүүгө болот. Күйүүнүгө бир мал кутушунда болосуң. Өтө жака. Эшикке чыгып жатасың айтып коеюн. Çık işte. Yüzü olan aç eşkin var. Бул факты ушул эле күнү Алай райондук ички иштер бөлүмүнө катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Жыйынтыгында Алай районунун 1985-жылы туулган жаран экендиги аныкталып, тергөө кызматына жеткирилген. Укук коргоо кызматкерлери видео тасмадагы жаш баланы ошол замат коргоого алышып, дарыгерлерге көрсөтүшүп, денесинде эч кандай жарат байкалган эмес. Учурда тийиштүү экспертизалар дайындалганы маалымдалат. 12 сентябрь күнү WhatsApp группаларда белгисиз атуу жаш балага зомбулук көрсөтүп, аны урушуп эшикке чыгарып аткан видео тасма тараган. Бул факты Алай райондук ички иштер бөлүмүнө каттоого алынып, аны издеп табуу боюнча ыкчам аракеттер көрүлгөн. Текшерүүнүн натыйжасында Алай району 1985-жылы туулган атуу экендиги аныкталган. Ошол кишинин аялы Россияда болгондуктан ортодо пикир келишпестиктен Россияга ошо аялын коркутуп коюу боюнча коркутуп коюуну ойлоп, ошо видео тасманы тартып жөнөткөн маалым болгон. Учурда бардык тийиштүү кызматтар менен биргеликте иш жүргүзүлүп жатат. Тийиштүү экспертизалар дайындалды. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен мыйзамдуу чечим кабыл алынат. Азыр күбөлөр суралып, ал үй бүлөнүн ошо үй бүлөлүк жагдайы дагы аныкталып, күбөлөр суралып атат. Ал ортодо Тилек Исаков видео кайрылуу жасап, коомчулуктан кечирим сурады. Ал мындай аракеттерге баруусунун себеби жубайы менен пикир келишпестиктер пайда болгондуктан, аны коркутуп коюу максатында өзүнүн баласын урушуп, видео тартып, Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн аялына жөнөткөндүгүн айтат. Анан мен звонок кылсам, мага бир баланы айттым, мен укпай калдым да, кайра өчүрүп койду. Ошентип кыйлы бир саат ашык чалдык тегел болбой койду. Кээде занят кылып коет, кээде чорный сокко киргизип коет, короче ар нерсе болуп атты да. Анан кыйла отурдук, ошол ойго келди. Ушунда тартып жөнөтсөк, өчүрбөй биз менен сүйлөшөбү деген ой болду. Onu балам уктаган эмес. Эң эмес уктаганда бир 2,5-2 уктайт. Ол өзүнөн сурасаңар деле айтып берсе керек. Ошонтип анан onu тартканбыз. Көңөр ойлоп атсыңар, баланы таң аткыча чейин эшикте коюп койду деп. Мен баягы тартып туруп, баланы эшикти жап деп анан кайра буякты үйдү тартып, кайра бурулдум го, ошол малда эле балам кирген эшиктен. Ол бир сүйлөшүп, бир эки жолу сүрөткө видеого тартылып, бириси чала болуп чыгып калды го. Ол окшошпой калган. Onu мен жөнөткөн эмесмин, балам жөнөтүп аткан. Мен анча-мынча телефонду чукушуп деле билбейм, ол жакшы билет. Ошондо ол тартканбыз да, кыргыз элин. Эми силерден кечирим сурайм, бирок бул нерсенин bunчалык болуп кетишин мен ойлогон эмесмин. Onu чындап аялым чыгарып атабы, же бөлөк бирөөсү чыгарып атабы, ойдан билбейм да. Баласы сагынып бир нече жолу апасына чалган, апасы телефонду алган эмес деген айтышат. Анан ошондо баласы экөө сүйлөшүп ушундай ишке баргандыгын, апасын чакыртуу алып келүү максатында дейт. Мындай жактарга таркап кетет деп ойлоп турмун дейт. Бирок ошентсе дагы биз балдарды түндө саат 3-тө тиешелүү органдар менен биргеликте барып, балдарды алып келип, азыр атасы милициянын ички иштер бөлүмүнүн кармоочу жайында кармалып турат. Ал эми балдар түндө убактылуу тууган уруктарына тайнелисине берип турган элек. Азыр КДДда маселе неме киргизилди. Азыр балдарды
администрациянын алдындагы балдар иштери боюнча комиссияда карап туруп, азыр балдарды фостердик үй бүлөгө алабыз. Буга чейин үй бүлө эмгек социалдык камсыздоо башкармалыгында зордук көргөн, турмуштун оор кырдаалына кабылган үй бүлө катары каттоодо турган эмес. Бул окуядан кийин үй бүлө каттоого алынып, тиешелүү иштер башталды. Атайын комиссия түзүлүп, балдар фостердик үй бүлөгө алынат. Ал эми апасы эмгек келишими ноябрь айында бүтөөрү менен жетип келерин билдирген. Асель Сыдыкова, Регион телеканалы.